Саламатсыңарбы сүйүктүү 7 класстын окуучулары. Эфирде кайрадан кыргыз тили сабагы. Балдар, адамдардын ортосундагы достук мамиле жөнүндө бүгүн азын оолак кеп кылмакчыбыз. Анда сабагыбызга киришели. Айлана, теребел, салтанат, мына эми телесабак башталат. Билимге дайыма кол сунган 7 класспыз. Жаш канат. Балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы кызматчы сөздөрдүн ичиндеги байламталар жөнүндө болмокчу. Балдар, ар бир нерсенин максаты болот эмеспи? Ошол сыяктуу эле биздин бүгүнкү сабагыбыздын максаттары менен тааныштыра кетейин. Бүгүнкү сабакта байламталар жөнүндөгү алган маалыматтарыбызды кеңейтебиз. Тексттен байламталардын түрүн аныктайбыз. Жана кыргыз тилинде туура жана сабаттуу жазып, ой жүгүртүүгө багыт алабыз. Сүйүктүү окуучулар, мониторго көз салгылачы, эмне деген сүйлөмдөр жазылган экен? Дос, бул сени кайгыда да, кубанычта да колдой турган адам. Достору менен жолдошторун барктай билген адам эң жакшы адам. Же достору жок, же туугандары жок кишилерге кыйын эле болот. Балдар, бул сөздөрдү байланыштырып турган да, же деген байламталарга көз салалычы. Буларсыз сүйлөмдөрдүн көркү да, мааниси да жок болот. Бирок билесиңерби, булар жалгыз турганда эч кандай мааниге ээ болбойт. Анда бизде төмөнкүдөй суроо пайда болду. Байламталар деген эмне? Анын кызматчы сөздөрдүн ичинде кандай орду бар? Эч бир маани билгизбейм, жалгыз өзүм турганда, сөз сүйлөмдү байлаймын, маанисине жараша. Кызматчы сөздүн бир түрү менин атым байламта. Сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байлаган бул байламта экен, балдар, көңүл бургула. Демек, сүйүктүү окуучулар, байламта деген эмне экен? Өз алдынча турганда эч кандай лексикалык мааниге ээ болбогон. Бирок сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү өз ара байланыштырган кызматчы сөздөрдүн бир түрү байламта деп аталат экен. Байламталарга анткени, себеби, эгерде, же болбосо, жана, ошол үчүн, ошол себептүү жана башка байламталар кирет. Биз аларды сабагыбыздан кеңири токтолуп өтмөкчүбүз. Балдар, байламталар өз ичинен экиге бөлүнөт. Алар түзүлүшүнө карата жөнөкөй жана татаал байламталар деп бөлүнүшөт экен. Жөнөкөй байламталар бир гана сөздөн турат. Силер аны тексттен оңой эле таап аласыңар. Мисалы, жана, бирок, да, себеби. Балдар, жакшы көз салгылачы. Булар бир гана сөздөн турду, жана сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырды. Эми байламталардын экинчи түрү бул татаал байламталар. Татаал байламталар өздөрү эле айтып тургандай, эки же андан ашык сөздөрдөн турат. Аларга төмөнкү байламталар кирет. Ошол үчүн, ошол себептүү, ошентсе да. Демек, балдар, силер көнүгүү иштегенде байламталардын жөнөкөйбү же татаал түрү экендигин жакшылап баам салып карайсыңар деп ойлоймун. Балдар, эми байламталар жөнүндө алган билимибизди
текшерип көрөлү. Ал үчүн төмөнкү жөнөкөй сүйлөмдөрдү кашаанын ичиндеги байламталар аркылуу өз ара байланыштыргыла. Алардын арасына тийиштүү тыныш белгилерин койгула. Биздин жер дыйканчылыкка ыңгайлуу, электр станциясын курууга да шарты бар. Бул эки жөнөкөй сүйлөмдү жана деген байламта байланыштырып турат. Биздин жер дыйканчылыкка ыңгайлуу жана электр станциясын курууга да шарты бар. Экинчи сүйлөм жол алыс, ары күн суук дейбиз. Үчүнчү сүйлөмдө күн бүркөлдү, бирок жаан жааган жок. Ай караңгы, ошондой болсо да жер жарык. Балдар, көрдүңөрбү? Байламталар сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү кандай кылып байланыштырат экен? Сүйүктүү окуучулар, байламталар маанисине жараша кыргыз тилинде 6га бөлүнүшөт. Алар жөнүндө азыр кеңири сөз кылабыз. Байламталардын эң биринчи түрү байланыштыргыч байламта. Аларга жана, жанада, менен, да, дагы, ары, дале жана башка байламталар кирет. Божомолдогуч байламта. Же болбосо, болбосо, не. Каршылагыч байламта. Ал эми, бирок, антсе да, ошентсе да, ошондой болгону менен, андай болсо да жана башка байламталар каршылагыч байламтага кирет экен. Себеп натыйжалагыч байламта. Анткени, себеби, неге десең, ошонун натыйжасында, ошол себептүү, ошон үчүн жана башка. Байламталардын 5-чи түрү салыштырма байламта. Канча, ошончо, канчалык, ошончолук, кандай, ошондой. Ал эми акыркы түрү шарттуу байламта. Бул эгер жана эгерде деген сөздөр менен түзүлөт. Балдар, жогорку таблицадагы байламталардын маанисине карай бөлүнүшүн үйрөнгүлө жана ага кандай байламталар кирерин эсиңерге сактагыла. Эми балдар, байламталардын ар бир түрүнө өз алдынча токтолуп өтөлү. Байламталардын эң биринчи түрү байланыштыргыч байламта. Бул байламта өзүнүн эле аты айтып тургандай, бир өңчөй мүчөлөрдү, бири-бирине багынбаган сөздөрдү, сөз айкаштарын жана татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү өз ара бири-бирине байланыштырып турат. Мындай байламталарга жана, менен, дагы, ары жана башка байламталар кирет. Бул байламталарга мисалдарды келтире кетели. Адамды таалай менен эмгек гана даңкка бөлөйт. Жер томсоруп гана турат, жана жайкалган эгин да, буралган чөп да жок. Бул жерде менен жана жана деген байламталар колдонулду. Балдар, байламталардын экинчи түрү божомолдогуч байламталар. Ал дагы өзүнүн аты эле айтып тургандай, бир өңчөй маанидеги сөздөрдү же татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү өз ара байланыштырып, божомолдоо маанисинде айтылат. Мындай байламталарга же болбосо, болбосо, не деген байламталар кирет. Балдар, көнүгүү иштейбиз. Төмөнкү көп чекиттердин ордуна
божомолдогуч байламталарды маанисине ылайыктап койгула. Биринчи сүйлөм. Ох, чиркин деген муздак суу деген таттуу суу. Кайсы байламтаны койсок болот? Азаматсыңар балдар. Албетте, не деген байламта эки жолу колдонулат. Ох, чиркин, не деген муздак суу, не деген таттуу суу. Экинчи сүйлөмгө көз салалы. Аксакал, анда жолубуз башка экен. Сизди таштап коймокмун. Кана балдар, кайсы байламта ылайыктуу келип турат? Ооба, аксакал, анда жолубуз башка экен. Болбосо, сизди таштап коймокмун. Үчүнчү сүйлөмгө көңүл буралы. Силер жардам бергиле. Жумуш да бүтпөйт. Албетте, бул жерге же болбосо деген байламта келди. Окуп көрөлүчү. Силер жардам бергиле. Же болбосо жумуш дагы бүтпөйт. Байламталардын кийинки түрү каршылагыч байламта. Балдар, каршылагыч байламта деген эмне? Татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү бири-бирине байланыштырып, алардын ортосундагы карама-каршы маанини билдирген байламталар. Каршылагыч байламталарга бирок да, ал эми, антсе да, ошентсе да, ошондой болсо да деген жана башка байламталар кирет. Мисалы, жакшы эле айтайын деди, бирок мындан башка айтаарга сөз таппады. Мира жакшы окуйт, ошенткени менен математикадан бир аз аксайт. Демек, бул сүйлөмдөрдө бирок, ошенткени менен деген каршылагыч байламталар колдонулду. Сүйүктүү окуучулар, байламталардын кийинки түрү абдан кызыктуу. Бул байламта себеп натыйжалагыч байламта деп аталат. Ал татаал сүйлөмдүн тутумундагы баш жана багыныңкы сүйлөмдөрдү байланыштырып, андагы айтылган ойдун себебин, натыйжасын аныктап, тактап берип турат. Себеп натыйжалагыч байламтага анткени, себеби, неге десең, эмне үчүн дегенде, ошондуктан, ошол себептүү, андыктан деген жана башка байламталар кирет. Байламталардын кийинки түрү салыштырма байламта. Бул байламталар татаал сүйлөмдүн тутумундагы баш сүйлөм менен багыныңкы сүйлөмдөрдү бири-бирине салыштыруу үчүн колдонулган байламталар. Салыштырма байламталарга канча, ошончо, кандай, ошондой, канчалык, ошончолук деген байламталар кирет. Жакшы көз жүгүрткүлөчү балдар. Башка байламталардан салыштырма байламта эмнеси менен айырмаланды? Ооба, булар жуп-жубу менен айтылды. Кандай, канча, канчалык деген байламталар багыныңкы сүйлөмдүн тутумунда келсе, ошондой, ошончо, ошончолук деген байламталар баш сүйлөмдүн тутумунда колдонулат. Жана алар интонация аркылуу байланышат. Себеп багыныңкы байламталар катышкан сүйлөмдөрдө багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу шарттуу ыңгайдын са деген мүчөсү менен аяктайт. Мисалы, ар бир адамдын аткарган жумушу канча болсо, эмгегине да ошончо алат. Көпчүлүк менен иштешүү канчалык кыйын болсо,
Тил табышуу да ошончолук кыйын. Карасаңар балдар, канчалык жана ошончолук деген салыштырма байламталар колдонулду. Балдар, байламталардын кийинки түрү шарттуу байламта. Шарттуу байламта деген бул татаал сүйлөмдүн тутумунда туруп, баш сүйлөмдөгү айтылган ойдун, иш-аракеттин шартын билдирген байламталар шарттуу байламталар деп аталат. Шарттуу байламталарга эгер жана эгерде деген байламталар кирет. Шарттуу байламта көбүнчө сүйлөмдүн баш жагынан орун алат. Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочуна мында дагы шарттуу ыңгайдын са мүчөсү уланат. Шарттуу байламта сүйлөмдүн баш жагында колдонулса, эч кандай тыныш белги коюлбайт. Эгерде татаал сүйлөмдүн тутумундагы багыныңкы сүйлөмдө колдонулса, анда өзүнөн мурда үтүр коюлат. Мисалы, карап көрөлү. Эгер мен айтпасам, Беккулду сен тааныбайт элең. Эгер деген шарттуу байламта сүйлөмдүн башына келди. Мен макул дейт элем, эгер сен менин тилимди алсаң. Балдар, төмөнкү сүйлөмдөрдөн шарттуу байламталарды таап, баш сүйлөмдөгү айтылган ойдун шартын кайсы сүйлөм көрсөтүп турганын аныктагыла. Гүлкүканага Султан Мурат 3 жолу кирди. Эгер кирбесе, сыртка чыгып кетмек. Бул жерде эгер деген шарттуу байламта колдонулду. Алтынай окубайт эле, эгер аны дүйшөн окууга жибербесе. Алтынай эмне үчүн окубайт эле? Ооба, анын шарты бар, эгерде дүйшөн аны окууга жибербесе деп жатат. Эми абдан көңүл буруп, кунт коюп уккула. Силер жат жазуу, эссе жана дил баян жазганда сөзсүз тыныш белгилерге көңүл бурушуңар керек. Биз анда байламталардын тыныш белгилери жөнүндө сөз кылабыз. Тыныш белгилер жөнүндө сөз кылганда биз эң көп колдонулган жана, менен, да байламталары жөнүндө айта кетели. Бул байламталар бир өңчөй мүчөлөрдү байланыштырганда үтүр белгиси коюлбайт. Себеби булардын араларында эч кандай тыным болбойт. Мисалы, Бейшегүл менен Бүбайша азыр келет. Эми төмөнкү байламталарга көз жүгүрткүлө. Ал эми бирок, бирокта, анткени менен, ошенткени менен, себеби, ошол себептен. Бул байламталар сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырса, бирок алар кийинки сүйлөмгө таандык болуп айтылса, бул байламталардан мурда үтүр коюлат. Мисалы, балам, сен март болосуңбу, же сараң болосуңбу? Же деген байламтадан мурда үтүр коюлду. Эми дагы көңүл бура турган нерсе, эгерде же деген байламта бир өңчөй мүчөлөрдү бир эле ирет байланыштырса, үтүр коюлбайт. Мисалы, Алтынай же Айганыш келет, Фатима же Раяна барышат. Бул жерде эч кандай тыныш белгинин кереги жок. Эми да, дагы, дале деген байламталар бир өңчөй мүчөлөрдү байланыштырып, бир нече ирет кайталанып айтылса, эң акыркысынан башкаларына үтүр коюлат. Сүйүктүү, дайыма илимге дилгир болгон окуучулар. Биз дагы бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктоо алдында турабыз. Биз бүгүнкү сабакта байламталар жөнүндө алган маалыматтарыбызды кеңейттик. Байламталардын түрлөрүн аныктадык. Жана аларга мисал келтирдик. Текстеги байламталардын кайсы түр экендигин аныктадык
жана тыныш белгилеринин коюлуш эрежелерин түшүндүк. Кыргыз тилинде туура жана так жазып, ой жүгүртүүгө багыт алдык деп ойлоймун. Балдар, силерге өз алдыңарча иштөөңөр үчүн тапшырма берели. Үйдөн өз алдыңарча төмөнкү сүрөттү карап, чакан аңгеме түзүп келгиле. Бул аңгемеңерде байламталардын бардык түрү катышсын. Мейли божомолдогуч болобу, каршылагыч болобу, себеп натыйжалагыч болобу, бардык байламталардын түрүн катыштырасыңар деген ойдомун. Балдар, биз бүгүн силер менен байламталар, алардын түрлөрү жана тыныш белгилери жөнүндө сөз кылдык. Ушуну менен кезектеги сабагыбыз аяктады. Аман эсен жолукканча саламатта болгула, балдар.